Асың, Эмирбай жақшы? Бұл мен балам бұл. Мен досымның, Рамат досымның баласы. Ассаламу алейкум. Бисмилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тақсырам жақшысыз? Здравствуйте. Саламатсыз ба? Қандай жақшысыз ба? Бияқтың қожа екесі ұқсайсыз? Болды. Саламатшылық, жақсылар ба? Жақсы, ассаламу алейкум. Жақсысыз ба? Ассаламу алейкум. Қана. Бисмилlah. Саламатсыз ба? Бақытбай кім келді тауы? Бақыт келді. Қожайын. Ассаламу алейкум. Так. Қана, мен жаным бияқ келгенсіз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبات للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alamda yaratan Allah'a çeşitli noktalar olsun. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a salamlar olsun. Hurmatlı bugünkü bizim olgan imanlarına Allah Teala'nın şükürle bastırgan haramlarımızga adil kol jasam olsun inşallah. Bugün bizge şu Kemin rayonundan Yermek Antikar İstanbul'a bizge Yermek yenimiz şu Kemin ayından bizim şu kırşağının yemesine Hatay'ın Devin Turanç menen şu Cemaatların Turanç'ın, yaşların Turanç'ın inşallah şu bizden emeğe geldi. Bundan olursa inşallah hazır şuradan sözlü Yermek Ustaz'la verelim inşallah. Ondan keyin soru cevaplar olsa şu tatlı menen inşallah getirebiliriz. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Altın işte vardı işte. Саламаттарбы, урматтуу биздин Ысаат районунун тургундары, Эрмек Куздас. Биздин районубузга кош келипсиз. Атайын биздин билесиздер президентибиз Садыр Нуркожоевич улуттук ден, дүйнөлүк бийиктик аттуу муңгу жол концепциясын бизге бекитип берген. Мунун негизги багыты биздин келечек жаштарды эң негизгиси ушу биздин артыбызда келаткан жана алдыда жүргөн бардык жаштардын бардыгын ушу тарбияга чакыруу, элди туура жолго чакырып, ушу тарбиясына өтө маани берген чоң концепция кабыл алынган. Ошонун негизинде бүгүн жаштарыбыз кайрылган районубуздун Эрмек устазыбызды чакырып, ушу жалпы элибизге өзүнүн насаатын, тарбиясын, устазыбызды бардык Кыргызстан эли тааныйт. Анан өзүбүзгө жакын турган ушу Ысгата районуна дагы келип бериңиз деп атайын суранып, бүгүн уюштуруп отурабыз. Анан дагы кошо белгилей кетчү нерсе, бүгүн бизде Токмокто иш-чара болуп өттү. Биздин Чүй областындагы ыйгар укуктуу өкүлү Эркинбек Токтогонович дагы Чүй областында эң бийик наам бул ошол атайын ардактуу атуулдарга бериле турган наамын бүгүн сиздерге тапшырды. Кемеңгер бүгүн Чүй областынын кемеңгерин Эрмек устазга тапшырды. Сыйлыгыңыз кут болсун. Чүй областык бардык структуралар чогулган, имамдар чогулган, акимдер чогулган, ошол чоң жыйында атайын кемеңгер деген эң бийик наамды бүгүн тапшырды. Сиз андан дагы бийик наамдарга жете бериңиз, татыктуусуз деп ишенебиз. Ишиңизге ийгилик, бизге атайын көңүл буруп, убакытта биздин районубузга келип отурасыз. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Ар дайым биздин элибизди, жаштарды жакшы жолго үндөп, өзүбүздү салымыбызды кошуп жүрө беребиз деп ишенебиз. Рахмат сизге. Кош келипсиз.
Allah razı olsun. Elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah. Barza Allah razı olsun. Негизинде өзү Кыргызстандын баарын кыдырып жүрөбүз азыр. Кыргыз Республикасында канча жер область болгон болсо, канча айыл, шаар, район болгон болсо, баардыгына тең кыдырып жүрдүк. Өтө сүйүнүп атам мен азыр. Анткени Алла насип экен, мен өзүбүздүн чүйгө ушул жерге мындай ушу канттан баштап атканына сүйүнүп атам. Анткени бул жерден башка пока чүйлөрдүн ичине кире элекпиз. Бирок бардык жана бардык иншалла. Бактыбай экен, Аллахым разы болсун. Мына жаштар комитети, акимият, машалла, ушул бул негизи жөн эле нерсе болбойт экен. Мындай кандай болсо деле өзүңдүн элиңе, өзүңдүн жериңе, өзүң жашаган жерге субханалла баягы мындай десем эмгегиң аябай катуу сиңмейин негизи биз баягы деп коюп жүрө берткенбиз да. Бирок ошондой болсо да алхамдулилlah мен сүйүнүп атам. Өзүнүн ушу кантта, ушу мына чүйдүн, чордон ортосу деп койсок болот керек болсо, ушул жерде турабыз машалла. Эми Кыргызстан боюнча биз бактылуу үй бүлө деген тема менен келгенбиз. Буякта эмне экен? Буякка тема койбой коюшуп тур мейли. Негизи өзү бактылуу үй бүлө деген азыркы замандын өзгөчө чоң бир проблема көйгөйү болгон себебинен ушул бактылуулук, кандай үй бүлөлөр бактылуу болот? Канткенде биз ошо үй бүлөбүздө ар бирөөбүздүн кадырыбызды билип, канткенде өзүбүздүн жашообузда болуп аткан жакшылыктарды мындай колдоно билебиз деген максатта таризде иншалла ушундай сабактарды кылып келдик. Анан эми бул базовый тема деп атабыз. Базовый тема дегенибиз албетте субханалла биринчиден айта турган нерсе ушул биз кайсы нерседе таризде бартабыз. Эң биринчиден биздин динибиз приоритеттүү болот. Экинчиси ошонун ичинде көчөдөгү сабак болгондо айттым. Биздин исламды, биздин мусулманчылыгыбызды илгертен тутуп келаткан ханафилик, матуридилик деп коебуз. Ушул жолубузду эч качан кыргыздын каада салты менен мындай бөлүп ала албайбыз. Эмне себептен? Анткени экөө бир болгон себебинен. Кайсы нерсе болсун кыргыз элибизде, кайсы нерсе айтылган болсо, кайсы нерсе баалуулук болуп айтылган болсун, мейли ошол макал болсун, лакап болсун, мисалы арабча макал деп коет, негизи кыргызча макал деп атпайбызбы? Мындай бир сырдуу, сындуу, адамды оңдой турган сөздөрдү макал дейт негизиндечи. Анан субхан ал эми ошого лакап деген мындай айтканда, макал лакап деп кандай десем, адамдын жашоосундагы жанакы кээ бир нерселерди оңдоп коюу үчүн ата бабабыз кенекей бир сөздү сүйлөп туруп, мисалы гыйбат бар, ушак болсо кайбат бар, ошол мындай бир жанакындай бир жигит же болсо бир кыз жашоодон бир жолун таппай баштаса, акырын бир кыйтып туруп, же болсо мындай кыргыз тилинде фразологизм деп коет, ушундай бир өзгөчө бир сөз менен тарс деп туруп илгертен тарбиялап койгон. Эми мунун баардыгы тең барды келди, сырдуу сөз, даанышман сөздөр кайдан алынды десе, албетте илгертеден тиги талаш согушунан баштап, эгерде биз ошол чын болгон болсо, исламга келип калган болсо, мына ошондон бери жуурушуп, биздин ар бир нерсебиз жашоо керек болсуна үйдүн ичинде дагы ата эненин ортосунда мамилелерибиз, бала менен атанын ортосунда мамиле, аял менен эркектин ортосунда мамиле, кошуна менен болгон мамиле, дос менен болгон мамиле, ооруган адам менен болгон мамиле, мусапыр менен болгон мамиле деп баардыгы тең мына кыргызда баары мындай жуурулуп калган нерсе. Эми биз ушул нерсени айтып келип атабыз. Биздин динибиз ислам болсо, китебибиз Кур'ан болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад болсо, ал эми баягы илгертен айтып келгенде тилеген иман, тилим Кур'ан деп, буда жаттым тынч, жаздыгым кенч деп бекер айтпаса керек да. Көрсө, карасаңыз кандай нерсе. Ушул айтылып келген сөздүн баардыгы тең эле акыртып эле исламга, динибизге байланып аткан көрөт экенбиз да. Эми ар бир нерседе кандай десем бир орунду бар. Мисалы дей турган болсок, ислам деген эмне деген түшүнүк болчу. Мисалы баарына бир жерде отурган жолукчан бар, жолугу сакалчан сакал бар, негизи жөнөкөй эле адамдар келдиңиздер, катардагы адам кээ бирлери жөн эле билсем деп келдиңиздер дегендей. Мындай ислам деген эмне десе, бул өзү мындай узун бир деле сөз эмес, бирок эң негизгиси тынчтык деген маани берет. Тынчтык. Кандай тынчтык?
Тынчтыктын ичинде баары бар. Анын ичинде тынчтыктын ичинде ынтымагы дагы бар, субханалла, ырашкерлиги бар, берешендүүлүгү бар, кечиримдүүлүгү бар, жоомарттыгы бар, мындай айтканда жолдон адашканга жол көрсөтүү деген нерсе бар. Мына ошол тынчтык деген сөз ошонун ичине баарына кирип кетет. Демек, ислам дегенде эң биринчи түшүнө турган бул нерсе тынчтык экен. Демек, кайсыл инсандын эң биринчи, мисалы бактылуулук жөнүндө айтсак, исламдагы бактылуулук деген сөзгө эле Куранда негизи бир эле жолу келет. Бир эле жолу сөз келет бактылуулук жөнүндө. Канча издесеңер да, мындай издесеңер дагы ыйык болгон китебибизде бактылуулук деген нерсени бир эле сөз бир жерде келет. Качан десе, качан алар бейишке киргенде, алардан бактылуусуңарбы деп, ооба бүгүн бактылуубуз деп айтат экен. Эмне үчүн? Ал бакыттын жери эмне үчүн бейиш болгон? Анткени себеби ал жерде тынччылык болгон себебинен. Ал жерде талашып тартышуу, биринен бири өйдө болуу, же болсо бир укугуң суроо, же сен мага мындай миллеткерсиң дебестен, адам бардыгы тең субханалла бир нерсе болгон себебинен ал жерде бактылуулуктун жери, же бактылуу адамдар бир гана бейиште болот экен. Эми эмне себептен муну айтып атабыз? Анткени жана айтып атканыбыздай ислам деген тынчтык дегенде анан шейхтер мындай айтканда биздин улуу уламаларыбыз мындай дейт. Кимдин де жүрөгү тынч болгон мисалы бактылуу деп айтат. Демек, тынччылык бул бактылуу экен. Мына ислам ошол сиздер менен бизге жашообузга тынччылыкты алып келет. Эми бизге болсо ушунча жылам кээ бирлер азыр ушуну бул чөтө биягы жит болуп кетти дешеңер мүмкүн, туурабы? Эмне үчүн десе, анткени баардыгы тең Афганистанда айтат, Пакистанда айтат, согуш болуп аткан жерлерде айтат. Эмне үчүн ошол жерде ушундай, эмне үчүн ушундай? Жок, ал андай эмес. Ислам өзү тынчтыктын дини. Ислам бул ырашкерликтин, чындыктын, акыйкат туура дин болсо дейт. Бирок мындай экен, адамга 5 кол тең эмес дегендей, динди ар ким ар кандай кылат экен. Ар кандай түшүнүп, ар кандай жол менен табышып, эмнекен адамдар жанакындай бир исламды булганга аракет кылышат экен. А балки кээ бир убакыттарда чыныгы момундар исламды булгагысы келбейт. Бирок жанагындай бир диндиге жаманчылык каалагандар, эл журттун өсүшүн каалабагандар, балки динди жабынып алып жанакындай бир адамзатты бузганга аракет кылышы мүмкүн экен. Жоксо исламды бузганга аракет кылышы мүмкүн экен. Демек, машалла, бүгүн биз ошол тынччылык, жүрөктүн тынччылыгы жөнүндө, исламдын чыныгы, баалуулугу, жүрөктүн тынччылыгы, же болсо мындай кыргызча түшүнө тура турган болсом, качан сиз үйүңүзгө келсеңиз, сиздин үйүңүзгө кирип барсаңыз, мейли эжем болсун, аял заты болсун, эркек болсун, мына мисалы үйгө кирип барган болсоңуз, сизди үйдөгү күтүп алуучулар, же болсо мисалы эркек жумуштан чарчап келген болсо, аял жумуштан чарчап келген болсо, демек үйгө киргенде ассаламу алейкум деп киргенден баштап сизге болгон мамиледен, же болсо эриңиздин сизге болгон мамилеси, аялдын сизге болгон мамилеси ошол үйдүн ичиндеги тынччылыкты түзөт экен да. Демек, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала Куранда мындай айтат: "Ва иннака ала хулукин азим." Пайгамбарыбызды Алла Таала ушундай сыпаттайт: "Эй Мухаммад, чындыгында албетте сен кулк мүнөздүн улуу бир сересине жеткен адамсың. Жоксо биз сени ушундай жеткизөттүк, сен адамзаттын алдында эң кулк мүнөздүсүң. Адебиңде сонун, мүнөзүң да жакшы, бардык жагынан сен төп келишкенсиң. Сен ушундай бийик нерсе чыгардык" деп Аллах айтып аткан. Дагы бир жолсо Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды усватул хасана, жакшылыктын үлгүсү катары кабыл алат экен. Демек, ошол сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жанындагылардын пайгамбар жөнүндө айтканыңызды караңыз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам качан үйүнө кирип баратканда, бардыгы тең пайгамбар биринчи келди ассаламу алейкум деп, үйгө болсун, киши бар болсо, жок болсо дагы дайым ассаламу алейкум, же болсо Алланын тынччылыгы ушул жерге болсун, ушул жерде тургандарга болсун деген таризде эмнекен үйгө салам айтып кеткен. Үйгө кирип атканда ассаламу алейкум. Эмне себептен мындай айтып атат? Анткени керек болсо, эч ким жок боло турган болсо, периштелер бар, керек болсо жиндер бар, субханалла. Ошол эмезде үйдө аял боло турган болсо ассаламу алейкум, сага тынччылык болсун десе, машалла ва алейкум салам. Сиз да ушуну кыйын алып келдиңиз, жумуш кылып келдиңиз, сизге да Алланын тынччылыгы болсун, сизге да Алла Тааланын саламаттыгы болсун деп тозуп алуудан өткөн жакшы нерсе барбы дейт. Пайгамбарыбыз үйгө кирген мезгилде, эгерде ушул аялдардын бирөөсүнө кире турган болсо, ал жерге киргенде эгерде кыйналып бир нерсе иш кылып аткан болсо, "Кел, мен сага жардам берейин" деп чарчап турган болсо дагы, пайгамбарыбыз ушул аялына, же болсо аялдардын балдарын карап аткан болсо, анткени баары эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөндө, мисалы 3-4 баласы менен болгон аялдарды алган убактылар болгон. Үйүнө кирген мезгилде балдары ыйлап аткан болсо, акырын жанында мындай бир şey аз горошок деп атпайбыз, балким тиги жерде бир тозулуп турган нерсеси болсо, кир болуп
болуп турган нерсеси болсо, шыпыралып турган нерсеси болсо, кой жардам бере коеюн деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аялдарына ушинтип жардам берген экен. Бул жерде айтып аткан нерсебиз эмне? Анткени пайгамбарыбыздын аялдары мындай ойлойт, пайгамбар эскергенде, пайгамбар өтүп кеткенден кийин эскерип атышат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам качан бизге кирип келгенде кадимки дейт, канча сыртта эки жүздүүлөр, капырлар пайгамбардын үстүнө топурак чачышты, бар кандай нерсе бирок үйгө келип атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир жаркырап келет эле дейт, толгон айдай болуп кирет эле дейт. Эч качан бизге катуу үндөр менен кыйкырбайт эле дейт. Дагы бир жерде Алла Таала пайгамбардын мүнөзүн айтып мындай деп айтат. Кандай десе, рисала дейт. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлык жолунда көптөгөн мындай жол эмеси бар, көрсөткөн иштери бар. Ошонун ичинде пайгамбарыбызга Аллах Таала мындай деп айтат: "Эй Мухаммад" дейт, маанисинде ушундай. Эгерде сени угуп аткандарга, сенин аркаңда жүргөндөргө, сени ээрчигендерге сен жумшак мамиле кылбаганыңда, аларга орой жумшак мамиле кылбастан орой мамиле кылганыңда дейт, алар сенин аркаңан ээрчимек эмес дейт. Же болсо пайгамбардын сапатын айтып Аллах Таала бизге үйрөтүп аткан. Эгерде сен жумшак болбосоң, сен орой боло турган болсоң, сен аялың дагы, балаң дагы, тууганың дагы, досуң дагы эч качан сенин аркаңан ээрчибейт. Сен жакшы көрүп, сен жөнүндө бир жакшы ойдо болбойт. Билсеңиздер керек, мисалга алса, адамдын жакшысы качан жакшы болот? Качан өлгөндөн кийин билесиңерби? Бардык адамдар, мына эркектер бөтөнчө жаназага барганда билебиз, мүрзөнүсү койгондон кийин дайыма мындай сөз чыгат. Баласы чыгат, кана молдоке айтат, баласына жакшы адам беле сурап койчу дейт. Мына ошол мезгилде эмне экен? Атам жакшы адам беле, апам жакшы адам беле десе, барды жакшы адам беле деп коюп кете беребиз. Шейхтер, улама, чоң улуу аалымдар дейт, атаң көрү дүйнө, бул дүйнөдө жакшы болуш үчүн өлүш керек беле дейт. Өлгөндөн кийин бул адам жакшы деп угушубуз керек беле дейт. Жок, андай эмес экен. Демек пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн нерсесинде Аллах Куранда сен эгерде буларга жумшак мамиле кылбастан, орой мамиле кылганда сен аркаңан ээрчибес эле дегенде, демек эркектин дагы, аялдын дагы бул жерде кандай болуш керек экенин Алла Таала белгиледи. Эркек дагы, аял дагы машалла жумшак болусу, күйөөсүнө колу менен, тили менен зыян келтирбеши, аялына колу менен, тили менен, күчү менен оорчулук келтирбеши биз шариятыбыздын талап кылган нерсеси экен. Эгерде үйдүн ичинде эркек менен аял кишинин ортосунда ушундай бир түшүнүк болсо, диний түшүнүк болгон болсо, пайгамбарыбыз айтат, кимге Аллах Таала жакшылык кааласа, динден жакшы түшүнүк берет дейт. Жакшы түшүнүк динден берет экен. Кимге Алла жакшылык кааласа дейт. Карасаңыз кандай нерсе. Демек, эгерде динди туура түшкөнүбүз атаң көрү, анда ушул күндө болуп аткан ажырашуу болот беле? Бүгүнкү күндө балдардын баары чыталып атат, кээ бир аборт болуп алынып атат, кээ бирлер субханалла бири-бирин өлтүрүп атат, кээ бир адамдар болсо такыр жөн туруп эчтекеден эчтеке жок туруп эле кunda бир күндүзү кара түн түшүп калгансып, чагылгансып субханалла үй бүлөлөр ажырашып, эчтекеден эчтеке жок, курсагы ток эле адамдар бири-бирин ажырашып атат экен. Карасаңыз кандай нерсе. Демек, урматтууларым, ислам динибиз, биздин динибиз эч качан адамзаттын субханалла зыянына эмес экен, тескерисинче пайдасында экен. Кандай пайдасында десе, диндеги Алла Таала сиз менен бизге бактылуу болуш үчүн берген. Мен дайым айтам да, көп убакыттарда ушундай бир угуучулар келген мезде айтам, айланайындар, мына мен сиздерге аз айтып аткан нерсем бул эскертүү гана. Курандын 99% эскертүү. Эч ким эч качан мисалы ушунда турган адамдарды момундай кылгын деп мындай айткан кордой албайт. Же болсо мойнуна иле албайт. Болгон нерсеси эскертебиз. Бул туура эмес. Мисалга алсам, мынакей боякка кирип келатканыбызда, мына бурулганда чоң бир эмне турат. Мындай светофорлор турат. Кызыл, жашыл, сарысы менен турат. Эгерде бул светофор болбогондо ушул жерден балким мындай өтүп кетишип эле 2 саатта калмак. Бирок тартип коюлган. Карасаң, мына кызылда токтошуң керек, сарыда даярданышың керек, жашылда өтүшүң керек. Демек, динибиз да ушундай экен. Сиз менен бизге, моуну кылба, бул туура эмес. Эгерде сен кыла турган болсоң, сен эртең зыянга учурайсың дейт. Мына мисалы, эгер сен ойноштук кыла турган болсоң, грубыйраак болсо кечирип коебуз, зына деп айтабыз муну. Балким субханалла бир кыргызчасы болсо, алажипти аттаган болсоң, эркек болсун, аял болсун субханалла, адал болсо ушуну кыла турган болсоң, Аллах Таала мына бул кызыл дейт. Муну кылбагыла. Мында жаман нерселер бар. Кайсы нерселер десе, биринчиси бу дүйнөнүн рахат ала албай каласың. Экинчиси жашооңдо береке болбой калат. Мына устаздардын бирөөсү ушундай сабактарын айтып аткан. Эгерде бул дүйнөдө эле, эгерде сен жакырчылыктын же болсо азаптын жолун тандаган болсоң, анда азыр тален зына кыла бер деп атат, туурабы? Караңыз, кызыл күйүп калат экен. Болду, кызыл деп шариятыбыз. Кылба муну.
Кылбагын, сен үй бүлөңдүн эмеси бузулат, жашооң бузулат, субханалла, ахиретиң бузулат деп айтып аткан. Кылба деп айтып атат. Мындай айтканда Алла Таала мындай деп айтат, мындай бизге мындай өкүм эстен мындай айтып атканда, ла тaqrabaz zina. Зынага жакындабагыла дейт. Зынага ойноштукка жакындабагыла дейт. Ошого апара турган нерсе кылбагыла. Апара турган нерсени да кылбагыла керек болсо, кандай нерсе? Мындай көчөгө эркек болсун, аял болсун, жанагындай сулуу торат болуп, боёнуп, соёнуп, же өзүлөрүнүн эмес башка бирөөнө көрүнүш үчүн, эркек аялга, аял эркекке көрүнүш үчүн, бирөөнү мактаныш үчүн андай алып чыкпагыла. Анткени бул ошого зынага жакындоо дейт. Сен субханалла мынекен кыргыздагы сөз бар го, жанагындай кээ бирлер мени жаман көрөт, бирок бул ата бабабыз айткан. Биздин сөздөрүбүз аябай катуу, кыргыздын мындай орой келет бизде айтылган сөздөрчү. Кунаажын көзүн сүзбөсө дейт, бука жибин үзбөйт деген сөз бар. Бул жерде айтып аткан нерсе түзмө-түз барып эле монт келип берке деп чакырган жок ал. Ал болгон нерсеси ошого жакындата турган нерсеге баратат деген сөз. Ошого жакындата турган нерсе. Кайсы нерсе десе, машалла, мынекен кээ бирлер айткандай, мындай мен башкага деле керек болсо жагам, сага жакпай атамбы, мен башкага жагам деген сөздөр бар. Көп убактарда ушул нерсе. Эркектерде да ушул нерсе бар. Мисалы, эркектин кичине анча-мынча сакалчан болуп, грубуйраак турушу, кийим кие турган болсо мындай өктөмүрөөк кийим кийиши, жылтылдап албастан субханалла, кылтылдап ар кайсы аялга баягы кээ бирлер бар, жанакындай бир аябай өтө элегантный болуп кеткендер бар. Мындай башка бирөөнүн аялын эле акырында столду алып бере калып, алда түртө калып, аны бир нерсе кыла калышып, бир өз аялына ал нерсени такыр кылбайт, адалына кылбайт, арам болгон нерсе ошол нерсе, мына ошол нерсеге жакындабайт. Ошон Алла айтып атты, жакындабагыла дейт. Караңыз кандай нерсе. Аллаху акбар. Эми караңыз, бул адам менен адам ортосундагы күнөөлөргө Алла кызыл күйгүзүп аткан болсо, Аллах сени менен менин тилиме да кызыл күйгүзгөн жерлери бар. Тилиме да кызыл күйгүзгөн. Некен момун мусулман дейт, момун мусулман. Каргышчыл, сөгүшчүл, сөгүнчөк, анан калпычы болбойт дейт. Кандай болбойт экен? Момун мусулман каргыш айтпайт экен бирөөнө. Тилиңди тыйды, кызыл дейт, бирөөнү каргаба, какбашыңа тийип калышы мүмкүн, эгер ал татыксыз болуп кала турган болсо. Эми караңыздар, сөгүнчөк болбойт экен мусулман. Эми биз азыр көрүп атабыз, интернет булактарында мындай деле карап атабыз. Эркек менен аялдын ортосунда фарк, мындай айтканда мындай дуал болбой калды. Эркек да ошондой сөгүнө алат, аял да ошондой сөгүнө алат. Карасаң субханалла, аялдар мемлекет аял чач ташып атат, эркек менен эркек муш ташып атат. Кичинекей балдарга керек болсо, мынекен ушундай бир кээ бир акмак эркектер бар, акмак энелер бар, кечирип коюңуздар, катуу сүйлөсөм. Эмнекен мындай баласы сөгүнгөн болсо, энеңди сөгүп койчу, барып энеси, эркек келе колду дешкендер бар, туурабы? Бул ушундай бир анын акмакчылыгынын, анын акыл деңгээлинин ушунчалык төмөндүгү анын баласына үйрөтүп аткан нерсеси эле билинип атпайбы, туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан караңыздар, согуш болуп атат. Согуш. Бир эме айтайын. Хандак деген согуш болгон. Хандак деген мындай бир аң деген согуш болот. Мына ошондо биягында мушриктер, биягында мусулмандар. Мына ошол мезде биякта да эркек, мынекен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тигилерге карап, "Эй" дегенче болбой, жанында турган сахабалары баягы шатырата сөгүп баштаганда пайгамбар кызарып туруп кетип калды. Кызарып кетти. Ошо сенин уламалар айтты, пайгамбардын хадисинде пайгамбарды сыпаттаганда, пайгамбарыбыз качан кайсыл бир жерде эркек болсо дагы жаман сөгүнүп сөйлөп аткан болсо, ошол жерде турбайт эле. Жаш келинде уялчак эле дейт. Мына жаңы келген келин көчөгө киргенде кандай уялчак болот? Ажаам болсо да сүйлөбөй тура берет, туурабы? Ал канчасы эмнеге уялат? Мына ошончолук пайгамбар субханалла уялчак эле. Демек, дагы бир жерде пайгамбарыбыз мындай дейт, качан мусулман бир күн сурашат, кечирип койгула. Айтып аткан пайгамбарыбыз, "Я Алланын элчиси, мусулман адам өлтүрүп алышы мүмкүнбү?" десе, айтат, "Ооба, мүмкүн" дейт. Эми ар кандай болот, машина сүзүп алышы мүмкүн, жыгылтып алышы мүмкүн, түртүп алышы мүмкүн, нечайна сай алышы мүмкүн, мылтык атылып кетиши мүмкүн, туурабы? Адамдын ар кандай эмелери бар да. Эми кара, ошондой кыла алышы мүмкүн, ооба мүмкүн экен. Алым болсо дагы, залым болсо дагы, укук коргоо органда иштесе дагы керек болсо, сот боло турган болсоң, керек болсо президент боло турган болсоң дагы эмнекен жаңылышың мүмкүн экен. Ачууга алдырып алышың мүмкүн экен. Адам өлтүрүп кетиши мүмкүн, оңой экен, субханалла. Ошол себептен кээ бирлер айтат го, албайм деп айтпа дейт. Албайм деп отуруп, түрмөгө түшпөйм деп айтпагын дейт. Анткени бул сен билбейсиң кандай болуп кетерин дейт, туурабы? Андан кийинкиси, караңыз. Сурап аткан, Алланын элчиси, мусулман ойноштук кылып алышы мүмкүн. Ооба, болушу мүмкүн экен. Адашышы мүмкүн экен, субханалла. Азгырылышы мүмкүн экен. Дегенде
пайгамбардан үчүнчү суроо берет экен. Алланын элчиси мусулман калп айтышы мүмкүнмү десе, мындайдан баштап жаткан пайгамбарыбыз тура калып туруп, жок дегенде сахабалар айтат, аттиң ушул суроону пайгамбарыбызга бербей эле койсок болмок экен деген экен. Көрдүкпү, мынакей Аллах биздин керек болсо сүйлөп аткан сөзүбүздү дагы карашыбыз айтат экен. Ойлонбой сүйлөгөн айыкпас дартка жолугат экен. Ойлонбой сүйлөйт экенсиң кээ бирде, эми мунун дагы бир мааниси бар. Кээ бир адамдар калпычы болгон болсо дейт, шейхтер айтат, эгер бир адам билсеңер калпычы экенин, ага барып бир нерсе сурабагыла дейт. Эмне үчүн дейт? Ал калп айтып күнөө табат. Анан калп айткан нерсесин сен изилдеп баштасаң, ошол калпын жабышын кайра дагы калп айтат сага дейт. Ошол себептен калпычыга улам эле сөз сүйлөбөй, андан жана кетип калган акылдуулук деп айтат. Аллаху акбар. Демек, мынакей караңыздар, үй бүлөлүк маселеде дагы, керек болсо тилиңде дагы. Эми биз эмне кылышыбыз керек экен? Пайгамбарыбыздын көрсөткөн туура жолунда жүрүшүбүз зарыл экен. Кээ бирлер айтат магачы, сиз мына дин жөнүндө айтасыз, ушундай айтасыз. Биздин ата бабабыз деле мындай салсак, макал кылып айтып келген, калптын казаны кайнабайт деген. Калптын казаны кайнабайт. Карасаңыз кандай нерсе? Калптын казаны кайнабайт деген сөз, казан жашооң боло турган болсо, бүгүн калп айтасың, эртең калп айтасың, анан качанга чейин калп айтасың. Акырды элдин баары тиги жалганчы, ал эле аллакап, жөн эле калп айткенде сенин балаңа калат экен. Баягы калпычынын баласыбы? Ой, калпычысынын баласы калпычы болот. Албан шагандан ал түшпөйт дейбиз. Карайсыз туурабы? Канчалык деңгээлде сенин калпың өзүңө эмес, сенин балдарыңа чейин таасир бере турган болду. Мына ислам ушундай. Ислам ушундай адамдын тазалыгына, аброюнун тазалыгына, акылдын тазалыгына субханалла үндөп келет. Үндөй беребиз, эскерте беребиз. Ал эми кабыл алыш сенден. Кааласаң койчу, молдолор сүйлөй берет деп басып кетип кала бер. Кааласаң басып кетип кала бер. Бирок мынеке бизден айтып коюш парз дейт. Жеткизип коюш бизге парз. Эмне себептен билесиңерби? Анткенсе эртеңки күнү баарыбыз тең мейли канттыксыңбы, кеминдиксиңби, оштуксуңбу, Кудай дегендин улуу кудуретти Аллахтын алдына биз барабыз. Эч ким бул дүйнөдө субханалла барбайм деп айта албайт. Мен миллион жашка чыгам деп айта албайсың субханалла. Мейли миллион жыл жашасаң деле акыры некен бара турган, жыйыла турган жерибиз бар. Ал Аллахтын алды. Аны биз махшар майдан дейбиз. Хашр деген майданга чогулуп, мына ошол жерде баарыбыз Алланын алдына барганда жооп беребиз. Жооп бербеш мүмкүн эмес. Адам баласы бул дүйнөгө тазаланыш үчүн келгенбиз. Өзүбүздү оңдош үчүн келгенбиз. Демек машала бирөө даватта жүрсө, ой ал молдо ушу койчу дебеш керек. Бирөө мешитке бараткан болсо, койчу дебеш керек. Эмнесин билесиңерби? Анткени анын басканы, турганы, жүргөнү субханалла ал өзүн эле оңдош үчүн болуп атканын унутпашыбыз керек. Бир адам намаз окуйт, намаз өзүң үчүн окуйсуң. Бир адам орозо кылмайт, ал өзүң үчүн кыласың. Зекет берип атасыңар, өзүңөр үчүн кыласың. Садака берип, өзүңөр үчүн кылып атасыңар. Бирок кээ бир нерселер бар экен да, кээ бир нерселер бар. Ал сага да керек, сенин субхана балаңа да керек, балаңдын баласына да керек болот. Мен эмнени айткым келип атат? Бул үчүнчүсү адеп. Чарчап кеткен жоксузарбы? Я. Баарыңар эле көзүңөр чөтө түйүлүп барат, кана турабыз. Турабыз, ана бисмилла. Туруп калгыла, апалар да туруп калгыла, апалар да тургула ана. Кана, улуу урматтуулар, чиновниктер да туруп калгыла. Кол көтөр. Бияк карап кой. Биякта карап кой. Машалла, эми отуруп кой. Кол чаап кой берсе де боло берди. Кол чапкан күнөө эмес десе мен эч ким ишенбейт ба. Каяка келдим эле? Я. Угапсыңар мен точно. Машалла. Аллахым разы болсун. Сөз сыйкыр дейт, убакыт карач кандай өтүп атат. Бул целый 25 мүнөт сүйлөп салыптырмын уже, билинбей эле. Мен кичинекей жаш болчумун. Анан биз айылым 3 эле көчө, өзү дагы деле 3 эле көчө. Көбөйүп атат окшойт, бир канча ортого жарты көчө түштү. Анан ошо көчөдө кетип бараткан, мындай кетип баратканда мүрзө бар. Мындай мүрзө бар. Анан мүрзө көчөсү бар, Сопиев деп көчөсү деп коебуз. Анан субханалла бурчта бир апа бар эле. Bir gün ketip baratsam, anda molda elem. Özü subhanallah molda болгонума анча болуп кетти. 30 жыл болду. 97-жылы имам болгом.
Азыр 49-дамын. Анан субханаллах, анда 19 болчу экен, короче. Ошентип эме анан кетип баратсам эле баягы апа өзү билчүбүз дайым эле мындай Куранды окучу да, анан таң калыштуу көп сүрө окучу. Анан эме кылып калдым, мынтип кетип баратсам эле баягы апа мени көрүп калып токто деди. Анан токтоп калсам, бер кел деди. Сен молдосуң деди, болду. Куран окуган эмне кылыш керек деди. Анан эми баягы мен кичине окуп алган билем. Эми Куран окулса окула берет да десем, молдо болбой сен деп уруш баштады. Эмне? Куран окулуп атканда отуруш керек. Баш кийим кийиш керек. Анан Куран бата кылганда бата кылып, анан кийин анан туруш керек деди. Баягы эми бизде не шарият боюнча Куран окулуп атса, эми субханалла бирөө шашып баратса кете берсе боло берет. Мен эми ошондой деп ойлодум да. Айтайын десем көрсө, ал апам субханалла түшүнбөйт экен аны. Отур dedi, анан кийин баштады. Табаракаллади биядихил мулку ва хуа ала кулли кетти табарак окуп элечи. Анан ошо табарак окуп баштады. Отура бердим, кечке окуду. Бир жарым саат окуп салды. Кайра кул кылып атты, кайра кулдабат, алдамчылат кетти деши. Анан ошентип отура бердим. Анан акырында бата кыл деди, бата кылдым. 7 атаңа багыштады, 7 атама багыштадым. Bir нерсем төрмөсү айтып коюп, сен 7 атаңдын бирөөсү болбу деп койду. Анан кайра ошондо 10 миң. Ошондо айтайын деген нерсем, мен ошондо түшүндүм мен. Эмнени түшүндүм десеңиз, көрсө адеп деген нерсе бар экенин түшүндүм. Биздин элибиз ошо адеп менен кыргыз, мындай бир кыргыз болуп келиптир. Мусулманчылыгын ошо адеп менен кармап келиптир. Биздин качан адебибиз жоголгондо, биз мусулманчылыктан чыгып кеттирбиз. Намаз окуганда момчу экен, бирок адебибиз жок болгон себебинен, субханалла, биз мусулман эле атыбыз калыптыр дагы, намаз окуганыбыз өзү үчүн, бирок элге бере турган өрнөгүбүз калбаптыр. Мынакей, азыр көпчүлүк убактарда мындай бир мисалы бир намаз окуган адам жанага келип, аяшыңарбы, же болбосо мындай бир досуңарбы намаз окуп келип тургандан кийин жанага чылым чегип тура турган болсо, же каткырып же бир нерсени айтып, же тебип турган болсо, кечирип койгула. Молдо да ушундай кылмак беле дейт турабы? Көрсө бизде ушу молдо да ушундай кылабы деген сөз калып калыптыр да. Бизге намаз окуган адам, диндар адам негизи эле чыныгында адамдын адамгерчилиги адеп менен сиңген экен, көрсөчү. Ошондон ушул мезгилге чейин кээ бир жерлерде мисалы шариаттын бул мындай кыла берсе де болот да, мубах деген жерине келгенде деле, мындай кылсаң сооптон, кылбасаң күнөөкөр деле болбойсуң. Эми шарият уруксат эле деген нерсени субханалла мен коптурдуп токтоп, отуруп кое турган болдум. Эмне себептен? Анткени себеби ушул көрсө биздин чыныгы, мындай айтканда динибиздин белгиси. Мынакей карасам, мына микрофон. Эгерде микрофон өзү болуп, бул микрофондо батарейка болбогондо, анда бул микрофон эмне болот эле? Иштебейт турабы? Демек, субханалла, көрүнбөгөн тетиги батарейканы биз адеп деп билет экенбиз. Сенин мусулманчылык, намазың бар, орозоң бар, сакалың бар, хижабың бар, бирок сүйлөп турсаң, калп сүйлөсөң, адамдарды алдап аферист болсоң, эгерде сен субханалла жанакындай бир адамдардын аброюн төгүп ушакчы болгон болсоң, бирөө менен дайыма урушуп жаңжалдашып жүрө турган болсоң, эмне болду? Демек, сенин бул батарейкаң жок деген сөз. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи айтып аткен, адеп бул дейт. Адеп бул илимдин жарымы. Нисфел илм. Эмне үчүн бул нисф? Эмне үчүн илимдин жарымы? Көрсө, алымдар бекер айтпаса, качан окууга барганымда, медресеге барганымда, мен Карабалда ислам институтун бүткөм, Молдо Халил деген молдода окугам. Ушул мезгилге чейин ал кишинин жанында туруш өзү мен үчүн чоң сыймык. Анткени ал киши өтө такуу адам. Анын ушунча катуу эме айта берет да, адеби жок молдодон көрөк молдо болбогон жакшыраак деп айтчы. Көрсө, ушул сөз биздин чыныгы, мына айтып аткан керек болсо президентибиздин муну оңгу жол деген койгон стратегиясы ичинде адеп ахлак коом түзүү деген нерсе келгенде, биз көрсө адеп ахлагыбызды, өзүбүздүн жашоо маданиятыбызды өзгөртпөсөк, анда субхана пайда жок экен. Мен мынакей бизде чоң кеминде
өтө көп эмелер бар. Жанагындай туристтер келет. Турист деп коебуз го. Германия, Америка тияктагы көп келишет. Анан мындай кетип баратсаң, баардыгы тең эле hello деп эле күлө берет да. Биринчи булар жиндиго да ойлочумун да. Анан мындай акырында түшүндүм. Корейстер келет, Кытай келет, карасаң Япония, карасаң мынте беришет. Анан сен тааныбайсың да андачы. Анан мындай кете берип жүрүп, алар келе турган болсо өзүбүз hello дей турган болдук. Эми караңыз нерсе, кандай көрсө жакшы нерсе бул жугат экен. Жакшы нерсе жугуштуу экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмаюу да садака деп айтып атпайбы? Менин бир досум бар, ини дос деп коем, үкө дос деп коебуз. Мына ошол эки бир күнү эме кетип калды, жок болуп кетти. Карасам, субханалла, Австралияга кетип калыптыр. Австралияда субханалла жүрүп 3 жыл жүрүп келди. Анан бир күн сөз чыгып сурап калды, мен Австралия кандай экен, эмне экен десем, мындай дейт да, мен Австралияга барганда өзүмдү жана андай маймылдай сездим дейт. Эмгечи колунда прямо айтып атат да. Эмне үчүн андай экен десем айтат, анткени ал жерде дейт, адамдардын баардыгы тең таанысыңбы, тааныбайсыңбы, баардыгы тең саламдаша берет экен дейт. Саламдашып, бири-бири менен ушундай бир киймелешип, чоң дейт, ушундай бир чоң шаар дейт. Бирок кетип бараткан баардыгы тең эле ушундай дейт. Эртең менен эрте кофе чыгып дейт. Аны ушундай эртең менен саат встречаны 6-га коет дейт. 6-га. Ал эми кечинде саат 9-да уже бүт Сидней уктап калат дейт. Эрте жатып, эрте турушат экен дейт. Иште күнү болгон нерсеси 4 саат, 5 саат иштешет экен дейт. Анан эмнеси жакты келейин деп кандай ой бар десем, ойлонуп атам дейт. Кыргызстанга келгенде мен ушунча мындай бир адамдардын жанакыл мындай адеп жагынан артта калганын көрдүм дейт. Бизде бүт бар, тамак ашыбыз сонун экен дейт, абабыз сонун экен, жерибиз сонун экен, бүт жагы сонун экен дейт. Бирок мен ушу ал жерден келгенден кийин көчөдө кетип бараткан адамдардын керек болсо машинада барган адамдардын кылып аткан ушундай бир адамдар кылган мамилесин, ушу адебин көрүп, мен мындай жийиркенип кеттим, молдоке кечирип коңуз дейт. Анан көрсө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсө акылдуулуктун жарымы бул адеп деген бекер эмес экен да. Сен адебиң сен чыныгы адам кылат экен. Сен чыныгы баскан турганың. Мен өзү Турцияга Алла насип менен муфтияттын мындай айтканда жибериши менен окууга бардым. Ал 13-чү жыл эле, субханалла. Мына ошол жерде баргандан кийин ким Бактыбай ким жүргөн, как раз Бактыбай сиз эми казы болуп тургансыз, казы 13 беле? 13-чү жылы казы болчу, Бактыбай кем жөнөттү. Чүй областынын казысы болуп турган болчу Бактыбай кем, ошондон бери жакшы таанышпыз экөөбүз. Анан ошол мезгилде студенттер үчүн базар бар. Мисалы бир реалга, бир эмеге, тиги бир телеге өзлөрүнүн бир эмесинде бир сомуна дейли, мисалы ошол бизче 26 сом болот азыркы. Барасындагы бир эле эмеге, телеге сен кадимкидей эле бир носки, бир эме майка, бир ич кийим аласыз. Ушундай да студент нерсе эле бере беришет. Бир эле эме беришиң керек да, 1 лира беришиң керек болду. Анан кийин ошону алып бетемден балдар алып келип берем, жүргүлө деп ээрчит болом да, переводчик болом. Ошентип кылып жүрөм, анан бир күнү эме бир убакыт өтүп калды, өтө баштаган мезгилде анан бир Юсуф Эшчан деген бир устаз бар эле, ал да ошону стили менен сүйлөгөнгө аракет кылам мен дайыма. Ал ушундай эле жүлө простой нерсени айтып берет эле да. Бирок адамга ушундай жагымдуу эле. Бир күнү айтат, мен эмеге дейт, Стамбулдан Анкаранын өзүнө автобуска түштүм. Автобуста кетип баратып, бир автобан деп коет, токтоп эмете турган жер автобандар бар, узун, өтө скорость менен жүрүш керек. Анан четке келип туруп өзүнчө жанагындай дүкөнү, заправкасы бар, бизде салып атпайбы азыр. Ошо окшош. Тамак иче турган жер бар, намазканалар бар, сон. Анан ошол жерден мындай карасам дейт, бир эмени көрдүм дейт. Аялды карасам миди юбкачан, ушундай нерсе. Баягыны көрүп алып, аябай мен карача, мусулман аял, бул эми тозокко түшөт, ушундай деп, эмне деген жүрүш, ушундай деп айтып баштады, ойлонуп баштадым дейт. Анан акырында койчу дедим дагы, карасам намаз кылып калыптыр, түшүп, автобустан түшүп, даратым алып, намазканага кирип, намаз окуп чыксам дейт. Карасам баягы аял ошол жерден чыгып аткан жерден карасам үстүнөн эмесин чечип, жанагындай бир узун көйнөк чечип,
баягы чечип туруп анан сумкасына салып баягы машинага отуруп атканын көргөндө ыйлап ийдим дейт устазым. Ушу мезгилге чейин телефон чалып турабыз. Айтат, ыйладым дейт. Юсуф, сен эң эле жаман төмөн адам экенсиң. Сен адамдын жүрөгүн сен билесиңби? Сен эмне Кудай болуп кеттиң беле? Сен кимсиң, бир адамды тозокко түшүрүп салгандай? Сен мунун жүрөгүнө иманын билбейсиң дейт. Анан бизге эле айтты, мен ошондон кийин силерге дагы сабак болсун деп айтты. Силерге дагы сабак болсун. Эч качан адамдардын жүрөктөрүнө субханалла бирөөнү жөнүндө жаман ойдо болбогула. Анткени сен билбейсиң аны кандай экенин, ал ким экенин билбейсиң. Мына ошондон кийин ушул мезгилге чейин мисалы алса мен жана кандай адам келсе дагы ушул адам эң жакшы адам деп кое берем. Эң жакшы адам. Анын кемчилигин көрсөткөн болсо бир жеринде бир жакшы жери бар деп сөзсүз ойдо болуп туруш керек. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн нерсеси. Мисалы эр аял экөө урушуп атат. Бири-бирин сүйбөй калды. Эки дос субханалла бири-бирин жактырбай калды. Эки кошуна бир нерсени жактырбай калды. Бир жаман жагы бар болуп турган болсо, мисалы пайгамбарыбыздан келип бирөө келип, Алланын элчиси, мен бул аялымды сүйбөй калдым, ажырашайын деп атам. Эмне ажырашат атасыз? Ушундай бир жаман жагы бар. Пайгамбарыбыз аялыңдын бир жакшы жагы барбы десе, ооба, ошол жакшы жагы бар. Момдайда ушундай деп айтып берди. Анда пайгамбарыбыз ошо жакшы жагын карап жашай бербейсиң деди. Ошондой эле сен дагы субханалла кошунаңдын бир жаман жагы болгон болсо, бир жакшы жагы бар экенин унутпаш керек. Кемчилигине карай бербеш керек. Уламалар мында Жаафар деген чоң улуу алым өткөн. Абул Касим ибн Жаафар деген болгон. Абул Касим бин Жаафар экен, кечирип койгула. Чоң бир алым, ислам дүйнөсүндөгү эң улуу адамдардан. Анын китептери ушул мезгилге чейин окутулат. Ошол эки мындай деп айтат да. Эгер дейт бир адамдын кемчилигин көрүп атсаң, ошол кемчилик сенде бар үчүн көрүп атасың дейт. Бирөөнүн калпычы экенин көрүп атасыңбы, сен калпычысың дейт. Бирөөнүн бир адамдын бир жаман жагын көрсөң, сенде ошол болгон үчүн көрүп атасың дейт. Эгерде жакшы жагын көрүп атсаң, ошол жакшы жагы сенде болгон үчүн көрүп атасың деп атат. Ошол адам дагы мындай дейт. Мен ушу тилимден сүйлөгөндөн аябай корком дейт. Тилимди таразага салып турушум керек дейт. Анткени айтылган сөз кайрылып келип өз башыма тиерин сөзсүз билем дейт. Ошону пайгамбар бекер айтпаса экен да, бир адамдын кемчилигин көрсөңөр, бир адам кемчилигин көрө турган болсоңор, ошол кемчилигин элге айта турган болсоңор, ошол кемчилик кайра сен эки жолу кылмайын өлбөйт экенсиң да. Фама я'мал мithqala darratin khayran yara wa ma ya'mal mithqala darratin sharran yara дейт Алла. Жакшылыкта канча мына зарра чаңчал жаманчылык кылсаң дагы, бир адамга болсун, өзүңө болсун, балаңа, кимге болсун, керек болсо, бул жанакыл бар го мергенчилер жана керелден кечке тоонун үстүндө жүргөндөр, тарсылатып аткылап жүргөндөр бар канчалар. Жок, анын да кесепети бар. Анын да келип башыңа тие турган бир күнү жемеси бар. Бир адамды субханалла таза аялды бузуку деген, таза эркекти бузуку деген, таза баланы жүрү, мунун баласы ушундай деген, кээ бир айтат, бул тукумсуз, бул төрөгөнбө, төрөлбайт, бул тукумсуз. О, субханалла, өтө оор. Ар бир нерсе жаманчылыкта чаңчалык болгондо кайра кайтарылып келет. Бирөө эмне үчүн билесиңерби? Алла Таала сариул хисаб дейт. Ушундай тездик менен эсеп кылып салып экен. Алла ушундай тездик менен ушундай эсеп кылат. Эгерде ошол нерсени субханалла адилетсиздик кылган болсоң, адилетсиз менен анда келип эртең кайра башыңа тиерин унутпашыбыз керек экен. Мынакей, ислам деген ушундай. Сен өзүңдү оңдо, бирөөнү оңдобой эле кой. Сен өзүңдү кара, башканы карабай эле кой. Бирөөнүкүнө кызыкпай эле кой, өзүңдүкүнө кызыккын. Башка нерсе эмес. Жашоо адам баласы үчүн бир гана келген бир бакыт. Адам үчүн убакыт эмнеге берилет десе, өзүн оңдош үчүн берилет. Башка бирөөнү оңдош эмес. Бирөөнү оңдош үчүн берилет. Эмне үчүн мынакей замаким болуп келди? Анткени субханалла ушул районду оңдош үчүн буга берилген. Эгер өзүнүн мөөнөтүнүн ичинде бир нерсе кылбаса, кыяматта жооп берет. Мынакей субханалла хаким, мындай айткан биздин субханалла хатип, мынакей эгерде ушунча жылдын ичинде райондун бир нерсе оңдобосо, кыяматта бул жооп берет субханалла. Бул ишкана мынакей, бул ишкана. Эгерде бул ишканадагы нерсе, эгерде ушул ишканын акысы берилбесе, кыяматта ушул ишкананын бул дом культураныкы жооп берет. Ушундай. Анткени бардыгыңар өзүңөрдүн кылып аткан кызматыңарга, жашап атканда кызматыңарга эмнесе дейт? Силер койчумансыңар. Силер ошол үчүн ар бириңер үчүн ошого жооп бересиңер дейт пайгамбарыбыз. Демек, мынакей аял өзүнүн күйөөсүнүн балдарына, оокатына жооп берет кыяматта. Оокат десем кандай десем, үйүнүн ичинде болгон эмеректерине, балдарына, күйөөсүнүн үчүн жооп берет. Күйөөсү болсо аялына, балдары үчүн кыяматта субханалла жооп берет.
Мен дагы жана адеп жөнүндө келатканда бир нерсени айтышым зарыл болгон болчу. Биз бул дүйнөдө бири-бирибизге жана айтып аткандай эртең жооп бере турган нерсенин бирөөсү бул балдар үчүн жооп беребиз. Балдардын тарбиясы үчүн жооп беребиз. Ислам бул тарбиянын дини. Ислам эмненин дини экен? Тарбиянын дини. Демек, балаңа сен өзүң кадимкидей жашоону үйрөтүшүң керек. Кыргызда сөз бар. Эмне экен? Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дейт. Демек, сен ата, эне, балаңды эл таанытышың керек экен, субханалла. Эмне үчүн атың барда дегенде мындай нерсе бар экен да, бул бир жагы дөөлөт деши мүмкүн. Минип аткан атың эмес, авалки сага берилген бийликпи, авалки берилген сага илимби, авалки берилген доспу, авалки берилген бир мүмкүнчүлүкпү, субханалла. Мына ошондой болуп турганда, эмнекен жериңди тааны, жер жүзүн кыдырып, субханалла, илимиңди ал, кыл деген нерсе экен да. Кара, демек баланын акысы ата-эне деген унутпашыбыз керек. Пайгамбардан өткөндөн кийин Азирет Умардын заманында бир окуя болот экен. Айтып берейинби? Чарчаган жоксуздарбы? Чарчабаш керек. Жакшы сөз жан эритет да, субханалла. Жакшы сөз үчүн чарчабагыла макул бе? Аны телефондон өчүрүп койгулачы, пожалуйста. Аты өзүмдүн не нужный деле сезип кетип атам кээ бир жакта. Силер башка менен сүйлөшүп атсаңар, мен башка бир менен сүйлөп аткандай болуп атам жандан бери. Hazreti Umar'ın zamanında halife olup turgan mezgilde bir adam gelipti. Ve halifam, ben bu balama narazımın. Buga sroçina bir nese alıp bir çara gör. Makul. Emne oldu dese, bu balam beni ukbayt, bunday kılbayt, tiyinday kılbayt, köp nese. Anam balasını kırıp, emne sen ukbayt dese, o halifam, o peygamberin orunbasarı. Mende bir soru var. Şu cevap verip konuş, men cevap vereyim. Makul. Atamның баланын алдында канча милдети бар десе, айтат экен, биринчи жакшы ат коюш керек. Экинчи илим, билим бериш керек. Үчүнчүсү үйлөнүп жайлантыш керек. Кыз болсо күйөөгө, бала болсо машалла. Анда мен атым Зар дептир, У дептир. Мен Ариф тааныбайм. Ана ушунча жашка колоктоп чыгып кеттим, мен үйлөнткөн жок. Мен атам кандай болот анда? Мен атам коюп аткан доосу туурабы десе, айтат экен, субханалла, жасолго айтып муну кармагыла, байлагыла дагы буга 80 бала уругула дептир атасына. Эмне себептен десе, баягы атасы, мен баламда жок дептир. Сен балаңдын акмак болушуна себеп болгон үчүн акмакка биринчи коюш керек деген сабак мысалы. Көрдүкпү? Адилеттүүлөр ушундай болгон замандарда. Демек, баланын алдында биз кыяматта жооп бере турган бир убактыбыз болот. Адамдар азыр мага мындай дейт, ой молдоке, ой мунун курсагы ток, кийими бүтүн, ой буга эмне керек экенин түшүнбөйм. Ой ушинтип наша чегип кетти, арак ичип кетти. Ана айтат, ооба дедим, субханалла, сен курсагын тойгузупсуң, кийим бүтүн кылыпсың, бирок мээсиң пустой калтырып койсуң дейм. Мээсиң пустой калтырып койгон. Бул жерден Кудайдан корк деген айткан эмес, субханалла, акчаң жок болсо, кишисиңби деп үйрөтүп койгон. Жок, биз андай кылбайлы. Чоң аалымдар бардыгы биригип келип, мына ушул заманда ушунчалык көп бузукчулук болуп атат. Мына караганда көчөгөнө эмеде чүй убудусуна отурдум. Ошол жерде отуруп, анан нарко трафиктерди жана көзөмөлдөй турган жанагындай бир өзүнчө отделение бар экен. Анан ошо менен сүйлөшүп отурсам, мындай дейт да, азыркы мезгилде ушунча көп экен наркомандар. Анан сурап атам да, сурап атам, субханалла, молдоке дейт, азыр билинбегени менен жаш балдардын арасында наркотик чекендер аябай көбөйүп кетти. Өтөнчө шаарларда деди. Мына силердики да шаарда турабы? Анан кандай чара көрүш керек десем, айтат, мунун чарасын таппай атабыз дейт. Каткан эметип атат, соттоп атат, кыйналып атат. Анан мен ошондо эстеп кеттим дагы, Рамадан аль-Бути деген чоң бир аалым Египетте рахимулла өтүп кетти. Ошо киши айтат, biz азыркы мезгилде үч нерсе менен биз ушул келечекти сактап кала алабыз дейт. Үч нерсе менен. Канча нерсе менен экен? Биринчиси Кудайдан корк деп айтышыбыз керек дейт. Ушул сөз аябай көп айтылыш керек. Ата-энелер тараптан, молдолор тараптан, милиса тараптан, өкмөт тараптан, бүт тараптан
Кудайдан корк деген нерсе дайыма айтылыш керек. Экинчиси дейт, биз субхана илим жолун тандашыбыз керек дейт. Билим жолун тандашыбыз керек. Мейли эчтеке жанагындай эместе заставить этип окутуш керек дейт мектептерге. Анткени себеп субхана илимсиздер жанагындай оңоюраак бир жанагы эмеге барат экен. Үчүнчүсү дайыма иман чөйрөсүндө балдарды тарбияшыбыз керек дейт. Иман чөйрөсүндө. Биринчи тил менен экен, экинчиси кол менен экен, үчүнчүсү жүрөк менен субханалла кармашыбыз керек экен. Ошонун бирөөсү айланайында мынакей балдарды сактап кала турган жолдун бирөөсү азыркы мезгилдеги даават. Мына азыркы мезгилде даават. Балдарыңарды субханалла мында акылы жетип калдыбы, атасы менен дааватка чыгар. Ошол жерден күнөө деген нерсени уксун. Өзүңөр да субханалла ушу даават кылыңыздар. Ол жана 3 күндүк деп атса кээ бирлер жаман көргөндөр бар. Мейли эми кандай болгон болсо, башка жакта тигинде экен мында жок. Имандылардын чөйрөсүндө барыла. Имандылардын чөйрөсү субханалла сиз менен бизге сөзсүз пайда берет. Эгерде ошол нерсе кыла албай атсаң, балаң кичине болсо, коркуп аткан болсоң, жалгыз бой эне болгон болсоң, жалгыз бой ата болгон болсоң, анда мына жай келдиби? Жай келер замат жанакыл бир айлык окууларга, 10 күндүк окууларга жана ислам лагерлер, мусулман лагерлеринде балдарды жөнөтүп калсак, иншалла эртеңки күндө биз өз балдарды ушундай бузукулуктан сактап калат экенбиз. Эмне кылабыз айла жок. Өзүбүздө адеп жок, өзүдө динден илим жок, билбейбиз, балабызды тарбияласак укпайт. Эмне кылыш керек? Демек ошондой чөйрөлөргө жөнөтүп турган болсок, бир жамандан карасаң, жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Демек жакшыга жанаштыра берели. Мына чаптай берели. Мына болса таксырымга мисалы жок мынакей дамылама эмне кылыш керек экен? Балабызды мынакей баландай сен заманкин эмессиңби? Ушу балама жакшы сөздү айтып кичине жаның алып бир нерсе кылчы. Момда бир жакшы сөзүң айтып койчу. Дамыла, сен ушундук койчу. Же болсо араңар кошунаңар болуп турган болсо, мынакей эч нерсе кыла албай атам. Бул балам сага өткөзүп берейинчи. Момда бир туура жолго багыттап койчу деп, мен жанаштырганга аракет кылыш керек. Жаманчыдан адаштыралы иншалла. Аракет кылабызбы? Аллахым разы болсын. Мен молдаларды сүйлөтүп койсолар, манас айтканда кете беребиз биз. Машалла. Жакшы сөз ушундай да, адамды мындай улам көтөрүп кете берет да. Жакшы сөз айтылган сайын адамдын жүрөгү көтөрүлүп, тазаланып баштаган сайын өтөр субхан оозунан чыга берет. Алиман иqrar ва тасдиq бил қалб деп айтат бизде. Биздин Матуридинин эң башында иман деген эмне десе, иман дейт. Бул ооз менен айтуу дейт. Ла илаха иллаллах. Чоң айтып калчы. Ла илаха иллаллах. Bir Allah'dan başkası inatası çok. Bir Allah'dan başka. Bir gana Kudayga ekan. Bardığı bir anda. Kayra çok aytып kaldı. Suyunуп kalayın. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Ay altındarım Allah razı olsun. Mındaki sizler emi ayttığınızlar olma. Emin жүрөкмен тастайлы. Meni көрүп турган Allah. Meni бере турган, мага берген Allah. Meni тирүү кылган Allah. Өлтүрө турган Allah. Бактылуу турган Allah. Бактсыз кылган Allah. Эркек кылган Allah. Аял кылган Allah. Караңыз кандай нерсе. Бай кылган Allah. Кедей кылган Allah. Оору берген Allah. Шифа бере турган Allah. Аалам жараткан Allah. Аалам жок кыла турган Allah. Тозок жараткан Allah. Бейиш жараткан Allah. Кара. Аллаху акбар. Бардыгы тең Алладан экен. Ошол жол некен жакшылыгың келди. Я Алла бул сенден келди. Алхамдулилlah. Жаманчылык келди. Я Алла бул сенден келди. Алхамдулилlah. Бактысыз болуп атасың бүгүн. Алхамдулилlah. Алла сен кылдың мени. Некен Аллах айтат экен. Ооба пенде мен кылдым. Эми сенин жаманчылыгыңа жакшылык мына эки эсе. Жаманчылык көрдүң мына ушунча. Сен мага дайыма таян. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. О Алла таянууга дайыма сен мага жетиштүүсүң дедиң. Аллах эмне кылды айтат экен. Ооба пендем. Ооба. Туура айтасың. Таяң мага гана таян. Менден башкага таянба. Менден башка сени бар бактысыз кылат. Сүйгөнүң тыштап кетет. Карасаң, байлыгың жок болуп кетиши мүмкүн. Ден соолугуң алынып калышы мүмкүн. Карасаң, бардык нерсе бул дүйнөдө ушундай экен. Мына күн түнгө айланат экен, түн күнгө айланат экен. Бардык нерсе убактылуу өзгөрүп турат экен. Аллах айтат, мен өзгөрбөйм. Мен сени дайыма жакшы көрөм. Жакшы көргөн боюнча эле мен сени тозокко салгым келген жок. Сен бейишке кирсин деп ошонун себебинен мен адамдардын арасына жакшыларга жанаштырдым. Момундай сабак алып келип коштум сени бүгүн. Пенде мен сени жакшы көрөм. Мен сени чыштаган жокмун. Сен мени чыштаба. Мен сени дайыма жагындамын. Күрөө табырганы жакмын мен сага. Мен сени ушунча сүйөм, субханалла. Алла айтат, мен сени ушунча жакшы көрөм. Хадис кузайт го. Мен пендемди ушунча жакшы көрөм дейт. Кантип эле жаратып койгон Аллах өз жараптырып жаман көрсүн. Ошо жакшы көргөн себебинен дин берди. Дин берип ушул жерге өзү угузуп койду, машалла. Мынакей Алланын жакшылыгын кабыл ала албай, аракет кылышыга. Машалла, анда суроолор бар экен, ушуга жооп берип коюп туруп, анан сиздердин бата дуаңыздар менен кетип калайын. Уруксатпы?